Айтчы. Рэп аткаруучу Бегиш. Баардык туугандарым чын атын билбейт. Таанышканыма аябай кубанычтамын, Азамат. Азамат үчүнчү атын. 15 жылдан бери ырдап жүрөсүң. Жеке концертиң азыр эле болуп атат. 1-ноябрда жакшы концерт тартуулаганга аракет кылабыз. Следователь криминалистмин да, специальностьтин боюнчачы көйгөйдүн үстүндө жүргөн жумуш. Андан көрө жыргап эле элдердин жакшылыгына барып, чыгармаларды ырдап, алардын маанайын үстүн андан бетер көтөрүп жүргөн ошого эмне жетсин. Ошо Бегиштин стили өзгөчө деп айтса болот да. Саясатты чыгаргандан коркпогондон кийин мындай темаларга чыгарган оңой эле да. Ырың бар, Жерай деген ыр сапта. Кыз тамеки чекпеш керек, эркектер менен жатпаш керек, кыздыгын сакташ керек. Ал үй бүлө куруш керек, бала төлөш керек, ошол кыздын милдети, ошондо кыз бактылуу болот. Кээ бирдер бул плагиат деп айтышат. Ооба, могу жери Шамполдун эмесине мотиви один в один даже baby girl деп баштайт, а мен baby жан деп баштайм депчи. Ошо славаны кантип кабыл алдың? Башында көп кеткем. Бутум жерге тийбей эле кыйын болгон, бир Кудай бир жаза наказание берген. Ошондон кийин деп кичине токтолуп ойлонуп. Дертимди айтуудан катылган сырлар бар экен, айтчы. Салам достор, сиздер менен бирге Айтчы подкастыбыз. Мен Ажан Аденова. Бүгүнкү биздин коногубуз сөзгө чечен, көркөм сөздөрү, жагымдуу музыка менен таанымал рэп аткаруучу Бегиш деген коногубуз. Бегиш, кош келипсиң. Кандайсыңар? Рахмат. Бардык көрүүчүлөргө салам. Өтө эле мактап салдыңар го дейм. Жок, по факту эле дейм. Буюрса ошондой болууга аракет кылабыз. Мыктыны мыкты деш керек. Негизи биздин Айтчы подкастыбыздын форматы аябай мындай жеңил. Ошондуктан сиз Бегиш мырза дейинби каршы болбосоңуз, сиз 92-жылдысыз. Мен тең эле турбайбыз. Тең эле турбайбызбы? Сен деп эле айта бериңиз. Болду. Урматтуу көрүүчүлөр, Уруксат деп эле. уруксат берилди, ошондуктан сен деп эле сүйлөшөм. Кандайсың, Бегиш? Жакшы, шүгүр. Кандай жаңылыктар бар? Сага көпчүлүккө белгилүү болгондой эле, угармандарга, көрөрмандарга белгилүү болгондой эле азыр ошо 1-ноябрда концерт берели деп атабыз. Биринчи жеке концертим. Ошого даярдык көрүп атабыз. Жаңылыктар ушундай ызычуу, даярданмай. Бирок айткандай мындай чыгармачылык, сонун ызычуулар болуп атат. Ооба, жагымдуу, приятный хлопоты деп коебу орусча. Орусча ошондой. Негизи сен ошол сценада 15 жылдан бери ырдап жүрөсүң. Бирок ошо жеке концертиң азыр эле болуп атат. Эмнеге ошондой чоң перерыв болуп атат? 2009 жылдан баштап бир сахнага чыгып баштасам, азыр быйыл ошо 16-жыл болуп атыптыр. Бирок 2015-жылы Заманбап альбом чыгарганбыз. Баястан, Каспер үчөөбүз концерт бергенбиз, жеке концерт спорт сарайында, спорт ордосунда. Андан кийин мүмкүнчүлүк деле болгон жок. 2020-жылга чейин бул жакта иштеп, Америкага кетип, Америкада 4 жылга жакын жүрүп келдим. Америкадан былтыр келгенде аябай көп угармандар, концерт уюштуруучулар суранган, биз концерт кылып беребиз дегендер көп болчу. Анан Америкада 4 жыл жүрүп келгенден кийин бул жак мен бир аз алыстап кеткен үчүн шоу-бизнести, биякта концерттер кандай өтүп атканын баарын байкаганга бир аз убакыт керек болду. Азыр ойлойм, сонун мыкты убакыт тандадык, сонун учур тандадык. Буюрса 1-ноябрда угармандар келсе, толук күчүбүздү арнап жакшы концерт тартуулаганга аракет кылабыз. Мы желаем только удачи дегендейчи. Обожаю этот шампунь 3 в 1. И голова чистая, и пахну вкусно, и кондиционер – лучшая комбо. Комбо блеск плюс карандаш, губы как у миллионерши. Идеальные, сочные и пухлые. Мой завтрак тоже комбо. Кофе плюс круассан – ну просто счастье. Ну а как же осень без сериала? Сейчас пойду домой, посмотрю вторую часть «Сумерек». Чуть не забыла вам рассказать про свой самый любимый комбо, который облегчает мне жизнь. Это тариф «Переходи на ОКомбо». Тариф с бесплатными комбо-опциями, которых теперь стало еще больше. 40 гигабайт интернета на максимальной скорости. Бесплатные звонки и СМС внутри сети О. 40 ТВ-каналов на ОТВ. Плюс 2 комбо-опции на выбор бесплатно. Можно выбрать безлимит на музыку или на поисковый сервис «Где ты?». Я выбираю стиль «Жизнь комбо», потому что с ним жизнь легче и ярче. Переходи на ОКомбо и будь в числе самых стильных. Сен өзүң айтып кеткендей, байкап жүрдүң 4 жылдан бери Америкада жашап. Азыр көп
көптөгөн фиттер чыкты. Улук Манапов, Фриман, Бакыр менен мындай бири-биринен өтө сонун ырлар чыгып атат. Ошол канча ырлар болуп, концертте канча ырлар болот? Айжан негизи даярданып алыптыр. Фит деген сөздү жөнөкөй угармандарыбыз түшүндүрүп кетели. Бул эми эки ырчынын дуэти десек болот да. Рэп аткаруучулардын арасында фит деп коебуз, фичеринг деген сөздөн. Негизи концертте өзүм жалгыз чыгып биринчи блокто жалгыз ырдайм. Биринчи блокто 10-11 чыгарма болот, балким 12 чыгарма болот. Андан кийин экинчи блок болот. Экинчи блокто мен менен чогуу сахналаш досторум, жакындарым чыгып коштойт. 19-га жакын чыгарма болот го дейм экинчи блокто. Биринчи блокто 12-ге жакын чыгарма. 30-га жакын. Ошондой болуп атат. Кудайга шүгүр чыгармалар көп экен. Элге жаккан таанымал чыгармалар көп экен. Арасынан тандап жакшыларын алдык. Да, бир-эки досторум, сахналаш досторум калып кетти, эмнеге бизди чакырган жоксуң депчи. Мен мындай көп кылып, сапаты жок эмес, кыска бирок сапаттуу концерт кылганга аракет кылып атам. Ошондуктан туура түшүндүрдүм. Ушундай дос мындай мисалы үчүн рэп аткаруучулар бар да, андеграунд рэп аткаруучулар, мындай башка рэп жанрындардагы. Аларга караганда атактуураак ырчылар да калып кетти да, анан ушундай булар да калып кетти, туура түшүн депчи. Ушундай түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Ошондой болуп калды эми, буюрса. Негизи ошол коллеги по цеху, ошо досторуңду капалануу кылган өзүңө мындай кандай сезимдер болот? Негизи көп кишини капа кылбаганга аракет кылам. Мен следователь криминалистмин да, специальностьтим боюнчачы. Анан ал жактан кетип калганымдын себеби да биринчи бир аз иштеп көргөм. Чыдабайт экенмин да, аякта бир аз мындай боору ташыраак болуш керек, себеби ал кишилер деген балким көбүнчөсү бирөөнү өлтүрүп кеткен, ушундай мыкачы кишилер да, аларга орусча айтканда добрый болуп эчтеке түшүндүрүп бере албайт экенсиң. Ошону түшүнгөндөн кийин кетип калгам мен негизи органдарданчы. Анан билбейм, кыйын эле болот экен. Себеби ал ырчылар деген көбүнчөсү жеке концерттерин берген, алардын концертине барып ырдагам. Анан мен чакырбай койсом бир аз оорураак болот экен. Мен ойлойм эч ким мага таарынбайт деп. Себеби алдыда дагы көп убакыт бар. Ошол ырчылар менен дагы сонун атактууларды жазсак, кийинки концертте деле ырдайбыз. Негизи сен образ боюнча Бегиш деген рэпер, мындай кемчиликтер жок экен да. Мындай карасаң, сонун ырсаптар, жагымдуу музыка, жакшы мындай фиттерди жазып жүрөсүң. Өзүң мындай бывший продюсер менен да дос мамилеңди сактаптырсың, мындай кемчиликтериң барбы? Ой, албетте, толтура. Ар бирибиз пендебиз да, биздин кемчиликтер толтура. Анан бири-бирибизди көргөндө ошондой жакшы жагыбызды эле айтып жүрө берели. Кемчилик толтура эле. Келинчегим келсе толтура кемчилигин айтып бермек го дейм. Көргөн адамды биринчиден ошо кемчиликтердин кабыл аласың да. Ошо мындай бир же эки өзүңдүн кемчилигиңди айтсаң, ошо сенин жубайың кабыл алат. Мен уктаганды аябай жакшы көрөм. Түнү уктабай жүрө берем. Түнү уктабай жүрө берем. Анткени күнү түнү. Анан эртең менен ойгонуш кичине кыйын. Мен ошо акыркы жылдары бир 5-6 жыл окшойт көп нерсени ошо эртең менен болгон үчүн барбай койгом да, өткөрүргөм. Балким жакшы мүмкүнчүлүктөр болчу. Ошол чоң кемчиликтердин бири десем болот. Эми толтура эле кемчилик. Макул, анда плюстардын баарын айтып салалы. Негизи концерт жөнүндө дагы айтып кетебиз. Көбүнчө угармандарың, биздин көрүүчүлөрүбүз сен настоящий атыңды билбейт экен. Бегалы, туура? Атыңды ким койду? Чын атым Бегалы, ата-энем койгон. Да бир кызык айта кетчү окуя бар. Айылдагы туугандарым баарды мен өзүм Алайдан болом, Ташкоро деген айылдан. Ал жакта баары туугандарым чын атым билбейт. Алар баары Азамат деп айтат да, себеби айылда бизде Тергейт да. Анан Алы деген абабыз болгон, менин чоң атамдын бир тууган байкеси. Анан Бегалы деп атса, Алы атабыздын атын айтып калабыз деп, мен кичинекей кезимде эле келиндер ошентип айтканынан
тайын эми туруп анда азамат деп койгула деп ошону азамат болуп калган дагы кызыгы ушунча жыл өтсө дагы бир 3-4 жыл мурунбу үйүмө тайкем келет айылданчы, анан мен душка кирип кеткенби бирдеме болуп дос балам келип эшикти кылдатса, ким бул десе, Бегал барбы десе, андай жашабайт биякта деп койтур да. Ошогочу азырга чейин билбегендер көп да, азыр эме Бегал деген атымдычы. Мен ойлогом, айтат го, чын атын эч ким билбеш керек. Ошондуктан негизи менин атым Ажан болсо, бул сенин чын аты, башкача мындай улуулардын эмеси ситуацияларына көп уккам да. Мен мамамды ошентип айтчумун, Асель депчи мисалы. Бирок анын чын аты Кундуз экен да депчи. Эмнеге ошондой? Анткени ошо каргап же мындай жаман сөздөр, жаман ошо каргаа үчүн дуа кылып койсоң мисалы үчүн, ошо башка сөзгө, башка кишиге атка кетип калат депчи. Сен как бы в твоем случае башка да, чоң ата үчүн. Тергеп чоң атамдын атын айта албаган үчүн ошондой болуп калган. Таанышканым аябай кубанычтамын, Азамат деп. Азамат үчүнчү атым. Кичинекей кезиңден бери мен уккам, аябай тентек болчусуң. Орусча айтканда непоседа. Аябай тентек болчумун. Ошо кичинекей кезинде тентек балдар кийин токтоо болуп калат деген чын окшойт деп ойлойм. Кичинекей кезде токтоо балдар кийин чоңойгондо тентек кылып баштайт дейт го. Мындай кызыктуучулар аябай көп болчу да. Биз ата энем соода менен алектенчи мен кичинекей кезимде, 1-2 класста аябай эсимде бар да. Каникул учурунда новостройка Көкжарда жакта да туруп калдык да, анан ушул жакта балдар болуп чыгып стройка болуп атканда жанына мындай цистерна алып келип ичине суу куюп коет го. Ошол жактан суу алыш үчүнчү усталар. Ошого барып алып эртеден кечке чейин сууга түшчүбүз да, ошо цистернагачы, ысык күн цистернага түшүп алып чыган кап-кара күйүп калчубуз. Анан апам бүгүн түшпө, барба ал жака деп кетсе, анан эртеси жумуштан келатса кайра ошо цистерна жактан көрө белечи, сабай берчү да. Ушундай аябай көп тентек болчумун аябай. 1-класстабы же 6 жашымдабы Жалал Абадта иштеп, ошо бир майрамда Нооруз же болбосо эгемендүүлүк күнү болсо керек, апамдар атам экөө шарик сатып чыгып, мен жанында кыйшыйып турган столбтун үстүнө мондай маймылга окшоп чыгып барып, аяктан кулап, кара кушум жарылып, эсимен кетип, ушундай учурлар аябай жаштыгымда көп эле болгон. Канча нерв болду Мындай эмелер болот го, жерге кирип кеткен жертөлөлөр, подвалдын эшиги болот эле мындай. Ошол жака айнектерди ырыктырыптыр да, бутылкалардан толтур бутылка сынып калса, ошону мындай туурасынан секирип ойноп атып, узунунан секирип, жеп турган аягын ошо артка кулап, ошо бутылканын үстүнө түшүп, толтура жерим кесилип, үйгө кирип, бүт жерим зеленка менен сүйкөп, ушундай учурлар аябай көп жаштык кезим айтсачы. Аяшап агындайсың. Нервиң жакшы эле азыр дейм. Бирок ага карабастан ошо азыр токтолуп калды. Азыр токтолуп ушул убакка чейин аман эсен жеттик деп коеюн ба. 30 жашыма келдим дедим. Эй, досум, карачы. Айтып кеттиң, бияка 99 жылы көчүп кеттиң, Алайдан. Анан ошо мектепти бүтүп, университетке ошо орган жака тапшырдың, Эмнеге ошого кызыктың? Алгандай болуп калган. Бул жака келип 5-класста айылда окугам да, айылдан келип 6-7 класста 39 мектепке жанымда эле бир кошунам, мен ошол мектепте окуйм деген өзүм эле барып кирип алгам. 2 жыл ал жакта окуп, ата энем бир да жолу барган эмес да. 6-класста ошо анан 2 жыл бүтүп, ошол классташым эле мен юридикалык лицейге кетип атам дейт, жайында эле мага келип. Кандай экен десем, ушундай 1 жыл лицейде окуйт экенбиз, анан лицей бүткөндөн 2 жыл сразу аттап кетет экенбиз, 1-курска колледжге кетебиз деп. Ошентип эле мен да үйгө келип айтып эле барып лицейге тапшырып алгам. Лицейде окудум, колледжде окудум, анан Юр академия аягында бүтпөй калдым Юр академиянычы. Бүт жакта эле айта берем Юр академияны бүткөм депчи, бирок чынын айтканда бүткөн эмесмин да, акыркы курстарда таштап кетип калгам. Кызыгы жок, мен анын келечегин көрбөй калгам да, ошондуктан көп жолу мындай үйдө да окуялар боло берет да, мисалы үчүн инилерим бар, племянниктерим бар, келип ошо окууга тапшырыптыр, тиги бу деп айтып калганда, анан өзүң окуганга желанияң барбы? Эгер азыр не определился, если тандай элек болсоң, 1-2 жыл академиялы эле жүрүп тур деп, баары тең айта берет, сен ушинтип айтпак, тигилерден окубай калбайбы депчи. Себеби өзүмдөн алып айтам да, мен мисалы үчүн ар бир киши өзүнүн башынан өткөн нерсесинен таянак чыгарып айтат го, бир кеңеш айтсачы.
Мен мисалы үчүн 2000 ошол канча жыл 3 жыл колледжде окудум, 3 жыл Юр академияда, 6 жыл жөн эле кетиргендей болуп калып атпайбы? Мен өзүмдүн убактымды кетирдим, ата-энемдин акчасын кетирдим контрактка. Анан аягында ал чөйрө менен кетпей калсаң бир аз туура эмес чечим да булчу. Туура эмес болуп калган болот. Ошондуктан Бирок ал деле тажрыйба. ооба, албетте. Мен университетте окуганда аябай көп плюстары бар. Эгер мисалы үчүн жакшы окусам дагы, бирок ошо университетке барганда биринчи жолу орус тилинде сабак окуп баштагам да. Орус тилде ошол жактан бир аз үйрөндүм. Эң маанилүүсү бул коом да, ал жерде байы да бар, кедейи да бар, жакшысы бар, жаманы, акылдуусу, акылсызы, ошолор менен өтүп анан шаарга аралашканым десем болот. Мисалы үчүн кичинекей кезибизде өзүбүздүн коробуз, дуорубуз, бизге чоң дүйнө го, дуордон алыс чыкпайбыз го, ошол жерден бүт дүйнөнү куруп алып, кичине чоңойгондон кийин районуң дүйнө болот экен, андан кийин мектебиң, ошо акыркы бир жаштыктын сабактарынын бири бир универ экен да, ошол жерге барып элдер менен баарлашып, көрсө шаарды көргөндөй болот экенсиң да. Шаар ушундай турбайбы, бул тиги ар бир шаардын бурчунан келген балдар менен чогулуп, ошентип өткөн сайын жер кыдырып, анан дүйнөнү кыдырып, баары тең эле кичинекей болуп калып турбайбы чоңойгондочу. Универдин плюстары ошо, мен ошол жерден көп кишилер менен таанышып, жаңы ой жүгүртүү жүргүзүп баштагам десем болот да. Бирок кичине иштеп калдың, ошо орган следователь дедиң, Следователь криминалист по особо важным преступлениям. Аябай мындай оор болот экен. Эмеде Генеральная прокуратура отделинде иштегем, следственно-криминалистический отдел по особо важным преступлениям. Канча жыл иштедиң? Жыл эмес, бир 3-4 ай эле. 3-4 ай. Ага чейин практикада өткөм. Анан ошо 3-4 айдын ичинде ошо оорчулугун. Мен эмеде дагы, ГУВДда дагы өткөм эме практика. Ал жак вообще эле страшный болгон да, мага чыгып барып. Эми чынын айтканда алардын жумушу аябай өтө оор жумуш. Биринчиден ар кимдин толтура киши жаман көрөт, толтура киши жаман көрүнөт, бирок башыбызга түшүп келгенде баарыбыз ошолорго кайрылабыз да. Себеби ал ошондой орган, алар жумушу кечке эле көйгөй да. Көйгөйдүн үстүндө эле жүрө бересиң. Бирөөнү өлтүрүп кеткен, бирөөнү уурдап кеткен, бирөөнү зордуктап кеткен, бирөө жоголгон, бүт жерге барсаң эле ыйлап аткан болот, көйгөй да. Ошон үчүн башында эле көргөнүм жакшы болуптур, ошо жетишиктүү болду. Мен чыдамак эмесмин. Кийин азыр деле досторум бар, органда иштеген, үйдө жактарда иштеген, баары менен сүйлөшүп отурганда айтып берем да, ошо силер кантип чыдап жүрөсүңөр, жумушуңар аябай оор го депчи, мындай ар ким көйгөйдүн үстүндө эле жүрөсүңөр десем, айтып калышат, айтпа, аябай мындай учурлар болот. Мамасы жаш эле да, мисалы үчүн биз менен тең 30 жаштагы эме болсо, кызы 5-6да, анан мамасын 19 жылга лишение свободы, суд жаңы эле приговор чыгарды, анан мамасын алып кетип атсаң, кызы келип алып бутунан кучактап алып ыйлайт, мам, ты когда домой придешь депчи. Ошондойлорду көрүп алып, эми алар өздөрү чоң мындай сүрдүү кишилер да, анан ошолор да ошакта туруп ыйлайын деп коет. Ушундай учурлар аларда деле көп болот да. Ошон үчүн көйгөйдүн үстүндө жүргөн жумуш бир аз татаалыраак. Андан көрө жыргап эле элдердин жакшылыгына барып, чыгармаларды ырдап, алардын маанайын үстүн андан бетер көтөрүп жүргөн ошого эмне жетсин. Кудайга шүгүр. Бирок сенин өзгөчөлүгүң чыгармачылык жагында жөн эле жыргоо эмес да. Аябай мындай терең мазмуну, ырсаптарың мындай жан дүйнөгө аябай кирет экен да. Бирок ага чейин мен ошо интервьюда каяктан бир уккамда, жаңы баштап ошо рэп менен алек болгондо башкаларга ыр жазып, кыздардын аттарын кошуп коюп башына. Братан, керекпи? Да лачы жок экес да. 2009-жыл анан запись деле көп турчу эмес, 350 сом болчу. Бирок 350 сом андай чоң эле акча болчу да биз үчүн. Ошондо жаңы ыр жазып үйдөн. Биринчи ырларым жазып баштаганда өлө сон болуп баштаганда, колледжге барсам атактуу болуп баштадым. Райондо баары таанып эле ошентип баштаганда жагып ырларды жазып баштап эле мотивация күчтүү болгон. Запись кылганга акча жок. 3-4 ыр жазып алгам да, жакшы ырлар болчу ал кезде. Анан ошо дос балдарга барып айтчым, девушкасы барларгачы барып.
девушкаңа ыр арнайсыңбы деп кантип десем менде ыр бар полный жасап берем сен записini эле төлө деп 350 сом запись төлөйт анан барып ырды жаздырып турам башына тигинин атын жазып могу кызга арнап атат тигинин атынан деп коем 2 версия чыгарып алам да бирөөсүндө тигинин аты бар бирөөсүндө жок аты барын ага жиберип коем мына жардым деп экинчиси болсо жөн эле радио эмелерге радио эмес телефондар аркылуу мындай общий масса чыгарып койчубуз мындай окуялар болду беле ошо бир ырды эки кишиге 2-3 кызга жок жок андай анда азамат балким мен керки кишилер мындай суранчу да баш тамгасын эле айтып койчу депчи балким алар ошондой кылган да экинчи кыздын деле ошондой тамгасы сага арнап деп бирок мен андай кылган эмесмин негизи ошо мен аябай жаш кезимде ошо акапелла кигас атактуу рэперлер болгондо анан Каныке анан Бегимай деген ошо ырлар аябай аттарбы анан өлө эметчүмүн да эмнеге менин атым Айжан депчи эмнеге мен Каныке эмесмин мага да бир ыр арнап койгулачы деген сыяктуу болчу да анан сен ошол кезде бизнес жасачу экенсиң бирок бир да ырың жубайыңа мындай конкретно аты менен арнаган жоксуң ал негизи эме да бизде бир 2-3 чыгарма бар биздин үй бүлөдө 2-3 чыгарма бар бирөөлөргө мурда арналган чыгармалар да эми 10 жыл мурун 15 жыл мурун арналган чыгармалар бар анан ошолор келгенде эле кыймай жиндей берет келинчегимчи айтам дей бул чыгармалар эски жакшы чыгармалардын баары азыр сага арналат жаман чыгармалар сага арналбайт депчи бирок ошо биринчи сен половинкаңа арналган бул 8 окшойт жок ага чейин Бейбижан бар да Бейбижаным Бейбижан тоже Бейбижан почему Бейбижан потому что келинчегим Америкада чоң үчүн бейби дей берет да мен деле бейби деп коюп калдым экөөбүз бириштип бейби дей беребиз анан ошого Бейбижан да блин Бейбижан вообще же хит Эй, досум, карачы. феминизмди кошпойн десем кошуп кетейин эркин эч кандай чектөө жок ошо бир ырың бар Жерай деген ошол сапта ыр сапта кыз тамеки чекпеш керек эркектер менен жатпаш керек кыздыгын сакташ керек деген рифма менен айтып алгансың саптары я ж подготовилась ошол негизи сенин ошо жеке оюңбу же кандайдыр бир образбы ал мындай да мен негизи феминисттерди каршы эмесмин эч кимге каршы эмесмин ар ким бул жашоодо өзүн жактырган өзүнүн багыттарын кыла берсе болот ал жерде мындай да ар ким өзү түшүнгөндөй анан өзү каалагандай түшүнүп алган да ал жерде мындай так түз мындай бүт жазылып турат да ал эмнеге андай эмнеге тамак чекпейт ал эмнеге балдар менен жатпайт ал эмнеге дагы эмне эле кыздыгын сактайт себеби ал деген айдагы кыз ал мында бизде барго илгери кыргыздарда окуям айдагы кыз жаңы суу көтөрүп келаткан кыз деп ал ошол кыз да түз прямой смыслда айт ал айдагы сулуу жерге көңүл буруп сүйөт жерден бир адамды төөгө таган уруун депчи ал айдагы сулуу тереземде туруп айтып бүттүм сырды менен тосуп калды булут ал конкретно смысл айда эмнеге ал жерге түшпөйт ошон үчүн анын айда бала жок да айда кыз эле бар ошон үчүн ал айда тамеки жок ал тамеки чекпейт ошол бул жөнөкөй эле образ бул баардыгы образ эмес бул деген мындай түз прямой смысле айдагы кызга арналган чыгарма ошо айдагы кызды айтып бул илгерки кыргыздан айдагы кыз деген эме окуясына такалып бирок ошол эле кезде бул деген эме да ар бир кишиге ой жүгүрткөнгө өзү мындай жаңы нерселерди ойлоп таап алганга ачкыч да ошол иштеген ар ким өзү каалагандай ойлойт бирөө жаман көрөт бирөө жакшы көрөт бирок менин өзүмдүн жеке оюм ошол чыгарма боюнча бул жерде мындай бир астагы эме бар да хитрый ход сыяктуу бар да бирок менин оюм мен ошо айдагы сулуу жөнүндө жазгам бүт сөздөрдү окуп көрсөңөр ошого дал келет да вот ал айдагы сулуу ошон үчүн ал жанагы жаман нерселерди кылбайт то есть ал нерселерди кылган жаман эмес мисалы үчүн кыздыгын сактап жүрө берген түбөлүккө сактап жүрө берген бул жаман да ал үй бүлө куруш керек бала төлөш керек ошол кыздын милдети ошондо кыз бактылуу болот туурабы кыз менен чогуу эркек да бактылуу болот эмнеге аларды кылбайт себеби ал айдагы сулуу да акта эркек жок да ал жерге түшүп келбейт ошон үчүн ал жок ошого жөн эле ошо пояснение керек болчу да мага лично мага анткени сен мындай фигура авторитетная деп койсо болот мындай айтып атпаймынбы сен ошо сөздөрүң чечен анан
мындай жөн эле ырлар эмес да, аябай курч сөздөр менен жазылган да. И ошол именно ошол ыр жөнүндө айтсак, бул некий мындай стандарт болуп кетти да. Ошол стандартка башка кыздар батпай калса, анда ошол начар кыздар деп ошондой биздин катарыбыз, биздин кыздар ошондой восприняли кабыл алдык да. Азыр сен толук түшүндүрүп бердиң. Бул образ айдагы кыз, все. Чоң рахмат. Ошол эле теманы улантууда, мисалы, сен бир ырды жаздың, терең ойду же терең маанини ошол ырга салдың, бирок эл уккандан кийин башка мааниде түшүндү да. Сен ал маани менен 100% каршы, мисалы, ошону. Сенин акың барбы? Жок, бул ал мааниде жазылган эмес ыр, мындай. Сенин негизи ошо акың, жоопкерчилигиң элге түшүндүрүп бергенге акың барбы? Негизи ооба, жер ай жөнүндө, конкретно эгер жер ай жөнүндө айтсак, мисалы үчүн мен ал жерге жазган маанини көбү туура эмес түшүнүп алды да, мисалы үчүн, азыр сен берген суроо менен эгер айтса. Негизи ал жоопкерчилик, ооба. Бирок мен мисалы үчүн көп деле резонанс көргөн жокмун. Силер тараптанчы, силердин команда тараптан дебейинби. Не обязательно эми резонанс создавать, но бирок если эгер мен ушунчалык мага жетип угулуп, элдерди, кыздарды ушундай тарынтып алган болсом, эгер ошону сезген болсом, мен сөзсүз түрдө чыгып түшүндүрүп бермекмин эмне жөнүндө экенинчи, жер айдынчы. Бирок мен анчалык деле көп реакция көргөн жокмун. 3-4 видео көргөм. Ошондой, мисалы үчүн, мени, Жаксты дагы бирөөнү айтып аткан, булардын сөздөрү мындай экен, бул мындай кемсинтип атат аялдарды депчи. Толтурарларым бар да, мен аялдарды көтөрмөлөп сонун кылып ырдап атканчы, ошолор жөнүндө да бир сөз айтып койсо сонун болот анда. Мындай эме үчүн. Адилеттүүлүк үчүн. Ошондуктан мен ойлойм, жер айда бирөөнү тарынта турган эч кандай мен ойлогон ой жок. Себеби мен ал жазып атканда ошо айдагы кызды элестетип алып жазгам. Мен үчүн ал аягына чейин айдагы кыз да, жердеги кыздар менен ал бүт эле нерсе айтып турбайбы? Мен сүрөттөгөн кыз айда бул аланда табылбайт. Толтура бүт жерде ошондой отсылкалар бар да, ал ырдачы просто анан билбейм, кантип ошол ырдан ушундай эме чыгарыш керекти, мен түшүнө албайм да. Бул негизи ошол жакты мен ошо отсутствие критического мышления деп коем да. Чыгармачыл адамдар, алар кичине башкачараак ойлонушат да. Мен азыр суроо, чын суроо сенден сурадым, сен жооп бердиң. Мен дагы бир эме айта кетчү нерсе, балким көп киши айрыкча мындай чындыкка алып караганда феминисткалар көбүнчө шаардык, илим билими бар, бирок кыргызчаны азыраак түшүнгөн айымдар туурабы? Может, балким ошолор керек сөздөрдү түшүнө албай эле, түшүнгөн жерлерди контексттен ала алып эле ошондой ой келип калышы мүмкүн да. Туура айтып атасың, критическое мышление деген аябай керек баарыбызга. Баарыбыз бир нерсени жазайын, айтайын деп атканда, эгер ошол нерсеге жоопкерчилик өзүбүз сезип атсак, жакшылап ойлонуп туруп жашашыбыз керек. Бирок мойнуңа аласың. Мойнума алам, мындай орой учурайт да ал сөздөрчү. Мисалы үчүн, алгыздыгын сактайт деген сөздү эч ким ачык түрдө чыгармачылыкта айта албайт да, биздечи. Башында жер айды чыгарганда башында көп эмелер, мындай эмелер бар болчу. Феминизм менен байланыштуу эмес, мисалы үчүн барып тойдо ырдап атсам, улуу кишилер, "Эй, буятың барбы? Ал андай сөздөрдү каяктан айтып атасың?" Азыр мен мисалы үчүн эч жерде айтпайм да ал. Ал айдагы суу, ал керемет, сулуулук чексиз анда, көздөрү жарык берет бүт аламга. Ишенбейт калпага жакпайт, кереги жок дейт байлык, жүрөгүн сатпайт, ал жоктан атпайт, жатпайт, сактайм. Ушинтип эле өтүп кетем да ырдап атканда, то есть слова не говорю, то есть тойдо айтпайм да. Анан башында ушундай бар болчу, эмнеге чыгып моундай сөздөрдү айтып атасың, бул жерде болбойт да, бул деген сахна депчи. Анан ошо улуу кишилерден угуп атканда бир кызыктай болчумун да, улуу кишилер, силер айтпай атасыңар, ушундай маанилүү нерселерди айтпайсыңар, силер барып эле маанисиз эле бирдемени, эми болгон нерсени айтып коесуңар, сүйдүм, күйдүм, өлдүм, бергел, жакшы көрөм. Мындай маанилүү нерселерди ушундай коос эл уга турган чыгармаларга камтып кеткен жакшы нерсе го деп ойлойм да, мисалы үчүн. Анан ошентип айтканда, анан жок, андай айткан болбойт.
биз сен шоу бизнестесиң, сен маданияттын адамысың, мындай сөздөрдөр дагы болбойт деген дагы учурлар көп чыккан да башында. Бирок өзүм сени критика кылып, анан кайра эле адвокат болуп берейин. Чыңгыз Сөрөкулович деле көп чыгармасын мындай многоточие менен бүткөн да. Все оставляю на суд читателей дегендей, сен на суд слушателей да тоже оставил. Жок, мен негизи бир дагы мындай сынга таарынбайм, туура кабыл алам. Чын бир дагы жолу жинденген эмесмин, ошондой бир мага каршы бирдеме сөз деп атканда. Ой, болду, жазбайм деп жаккан жоксуңбу? Жок. Таарындым деп. Жок. Негизи творческий адамдар ошондой болот. Ооба. Аябай мындай все близко к сердцу воспринимает деген. Аябай көп. Айланамда аябай андай адамдар аябай көп. Баарын жакшы көрөм, бирок аябай көп андай адамдар. Айтпай эле коеюн дебесиң. Өздөрү билет деп коеюн. Привет. Жок, сонун, рахмат. Ошону түшүндүрүп бергениңерге аябай жакшы да. Негизи ошо жоопкерчилик ыр жазганда жоопкерчилик болуш керек деген сен ошого эме. Сөзсүз түрдө болуш керек. Жоопкерчилик болуш керек. Айта кетчү нерсе ошо азыр чыгармалар менен байланыштуу нерсе болуп атпайбы? Ошол кезде айта кетейин. Көп жаңы чыгып келаткан аткаруучуларда айрыкча рэп аткаруучулар бар. Ошо мындай рэпте бир гана эме эмес да. Жоопкерчилик эмес. Бул рэпте эме деген дагы бар да. Чындыкка дал келген. Мисалы үчүн represent underground тема бар го, ошол жакта биз мындай чындыкка дал келген нерселерди айтышыбыз керек да. Көбүнчө эле ошо жаңы баштап аткан азыркы рэп аткаруучулардын ошол жоопкерчилиги жок да, алар туруп эле өздөрү жаңы баштап келатат, азыр бияктан чыгып кирип 2-3 кыз менен видео тартып, там крутой машинесин артына коюп, мен баарынан кыйынмын, мен бир күндө монча акча табам, бир күндө тигиндем деп ырлар жазып, эшикке чыгып маршрутка менен отуруп кетип калат да. Ошолар туура эмес нерсе рэптечи, ошондой нерсени айта кетиш керек деп ойлойм. Жаңы баштап келаткан рэп аткаруучуларга айрыкча. Болбогу андай. Ооба, андай болбогула. Улутум кыргызып койгон кылат. Эме Америкадан келген эме да. Негизи тренд да. Тренд. Бирок алардыкы чын да. Алар чындап эле өзүнүн ошондой машинеси бар, өзү ошондой үйдө жашайт, өзүнүн ошончо акчасы бар. Ошон үчүн ошол жердин жөнүндө айта берет алар. Алардыкы чындык да. Аны туурап бизде андай кылган туура эмес болот. Эй, досум, карачы. Сенин өзүңдүн стилиң фольклордук стилде мындай кандай айтсам аралашып кетет да. Кыргызстандын ошо аутентикасын, өзгөчөлүгү ошо мындай бегиш десе, ошо бегиштин стили өзгөчө деп айтса болот да. Аны эмнегедир ошондой стилди эметтиң да? Тандап алдыңбы? Ал өзү эле келип калган болсо керек, себеби үй бүлөмдө ата-энем баары тең кыргызча эле сүйлөшүп чоңойгонбуз. Андан кийин мен ошо баштапкы класстарды жакшы окугам. Ал жерде ошондой бир эле адабияттар баары добрый го. Ошон үчүн болсо керек. Мындай чынын айтып көргөм, мен бир дагы өзүм сабактан сырткары бир дагы китеп окуган эмесмин. Ошону уккам. Бир дагы китеп окуган эмесмин, бирок ошо үйдөгү сүйлөшүп жүргөндөн, эл менен баарлашкандан анан ошо баштапкы класстардан эле го. Жаш кезимде эстеп көрсөм, бир ойлонуп отуруп эме кылдым да, эсиме келди да, мындай жаңы сөз угуп калсам, ошону кечке сурай берчүмүн да, кимден угуп калсам, ошонун мааниси эмне депчи. Эсимде бир байкем бар, азыр деле там бир 89 болсо керек, 89 жылкы болсо керек, анан 2-нчи класста болсо керек да, кетип баратам, бир күдөр деген сөздү угуп калган. Могу күдөр деген сөз эмне деп кечке артына берчү, ал байкуш өзү деле билбейт экен да, анан ал жаман сөз кийин чоңойгондо билесиң деп койгон эсимде да, көрсө ал жаман эмес, жакшы эле сөз экен, көрсөчү. Өз билбегенден байкуш эмне деп айтарын билбей, анан ал жаман сөз кийин чоңойгондо билесиң деп коюптур да. Ушундай бир сөздөргө кызыгым илгери бар болчу окшойт. Эс тутумум жакшы болчу жаш кезимде. Жаңы нерсеге аябай мындай суусап дегендей, Жаш кезде ошондой бар болчу. Азыр андай жокпу? Чоңойгон сайын баарыбыз тең эле мындай бир узконаправленный эме менен кетип калабыз го, жол мененчи. Ошондон болсо керек, жаштыгыбызда мындай кыялдарыбызга көбүрөөк аттанып, көп нерсени ойлонуп, анан жеңил ойлук менен деле көп аракет кыла беребиз го, ошон үчүн жаш болчубуз да. Неле меньше силы, больше качества. Азыр андай эмес, азыр мен өлө мындай жалкоомун десем дагы болот, себеби толгон экөөбүз көп башка жактарга деле барабыз го. Мисалы үчүн Лондонго барып 10 күн үйдөн чыкпай жатып бердик.
биринчи жолу баратабыз Лондонго болбосо. Парижге деле барып, Луврга деле барып көргөн эмесмин. Просто эртең менен барып коюш керек болчу. Түштөн кийин Олимпиада болуп атканда, ошо эртең менен барганга жаныбызда турган жерге барбай элечи. Азыр тескери. Эмнеге андай болуп атат? Билбейм, мындай көп деле Азыр биздин көрүүчүлөр ай булар көп кеткен окшойт деп айтты. жок, көп кеткен эмес, Кудай сактасын, жөпчөнөкөй эле. Мындай көп деле любознательность деген темага да көп андай азыр кызыгуу жок. Жаңы нерселерге жок дегин барып көрүп келели, буну көрүп келели деген. Биринчи ошо саякатым ошо Москва болчу. Москва шаары. Анан мындай саякатка негизи кызыгып жүрөсүңбү сен? Акыркы убактары көп мындай баалай баштадым да саякаттардычы. Мурда саякатка чыккан деген мындай жаңы жер көрүп келген деген эле болчу. Азыр болсо мындай күнүмдүк иштерден, күнүмдүк жаңа орусча айтканда заботалардан арылыш үчүн сүйгөнүм менен бир келинчегими алып бир жакка чыгып келген. Бул чоң эс алуу, сонун эс алуу болот го дейм, жагымдуу, көп нерселер сүйлөшүп, акыркы мисалы үчүн акыркы 3 ай жайында анан күздүн деле жарымына өтүп баратат. Ошол кездери көп деле көрүшпөй калдык келинчегим мененчи. Мен кечинде келсем баары уктап аткан болуп, жатып уктап, эртең менен туруп баары тургуча кетип калган учурлар көп болот да айрыктында. Анан Москвага кетип калам, Питер аркылуу келем, көлгө канча жолу барып келдик, ушундай болот эле. Келинчегимди айтып калып, акыркы 3 ай көрө элекпи мен күйөөм депчи. Апамдыкына барып калгандачы экөөбүз. Кандай жүрөсүң деген болсо, билбейм, апа өзүнөн сурасаңыз, көрүшө элекпиз экөөбүз депчи. Ошондой болуп калган үчүн чет өлкөгө чыгып келип 1-2 жума болсо да чогуу келинчегим менен элечи балдарды үйгө таштап, бул жака таштап барып келген сон эс алып. Качественное времяпрепровождение турбайбы анда, Да, мындай түшүнүшүп, эгер бир тааныштар болсо аларды анда өлү осознанный бара турбайсыңар силер? Аракет кылабыз. Биз деле азыр ар бир үй бүлө өзүнүн сырлары менен, өзүнүн уникалдыгы менен десек болот. Ошондуктан үйрөнүп атабыз, жашпыз да азыр баарыбыз тең элечи. Биз эмне каякта бир 6-7 жыл эле чогуу жашап атпайбызбы? 30-40 жыл жашаганда анан ошондо билинет да баары тең. Бирок баары бир ошо 30-40 жыл жашасаңыз, буюрса, ошондой эле болсун. Ошондой болсун баарыбыздыкы. Как будто бы жаңы конфетно-букетный период дегендей. Сүйгөн жөнүндө өзүң баштадың. Кантип тааныштыңар? Ал такыр эле чыгармачылык жактан алыс. Мындай кандай тааныштыңар? Анан ошо жубайыңдын эң жаккан сапаттары кайсыл? Таанышканыбыздын окуясы көп эле кишилерге белгилүү. Мен ага чейин 1,5 жыл мурун болсо керек Инстаграмына катталгам. Толгондайдын Инстаграмына катталып, анан 1,5 жылдай сүйлөшпөй эле жүрөрчүк. Бирок ага чейин ал мага жазганда, заманбап концерт болуп атканда, ал мага жазган кийимдер, мерчтер боюнчачы. Концерттен бир күн кеч келип калган Америкаданчы. Биз 20-декабрь койгонбуз, 21-декабрь келип калган 2015-жылы. Ошол кезде жазган экен мерчтер боюнча. Ошол кезде сүйлөшкөн экенбиз, бирок андан 2-3 жыл өткөндөн кийин мен анын Инстаграмына катталып, ал болсо жаңы Gmail почта ачып, ошол почта аркылуу мага жазган да, Gmailден почтадан жазып. 1-2 сүйлөшкөндө эле билген, мага мындай Кыргызстанда эмес экени белгилүү болгон. Себеби разный часовой пояс экенин билип калгам. Мен ага жазып коем, ага эртең менен ответ келет да, аны жазып коем, кайра эртең менен келет. Так, значит, что-то здесь не то деп анан ошо кийин сүйлөшүп калып эле, анан ошо почта менен сүйлөшүп атып, анан мен билип алгам. Я узнал то, что это она. Эме сен тааныйм го деп, каяктан билесиң деп. Мен сага Инстаграмдан подписан десем, ошентип таанышып калып, бир аз Инстаграмда сүйлөшүп жүрдүк, анан биринчи жолу телефонун чалып атам да, кел телефондон сүйлөшөбүз десем. Мен ага WhatsApp жазам, ал мага мен голосовой жиберем, ал мага голосовой жибербейт да. Аны голосовой жибербейсиң, өзүм үнү менен уялам дейт. Кел мага телефон, мен сага телефон чалам десем, кел дейт да. Телефон чалдым да, алло деди, алло, привет дедим, привет деди. Все, я услышал твой голос, пока деп коет. Өлө даярданып турду ал звонок анан. И все что ли деп ошентип анан кайра чалып, ошо биринчи звонок 16 саат сүйлөшкөнбүз телефонда. 16 саат. Монту отура берип 16 саат мен түнү келип жатып чалып, анан эртеси уже кеч болуп кеткиче сүйлөшкөнбүз да, анан 16 сааттан кийин колума алсам, телефонумду алсам, колум ачылбай калыптыр да, ырыстып калып, жабылып калат экен да, кечки болуп тура берсең.
ошондой болуп биринчи жолу 16 саат телефондон сүйлөшүп, анан 1-2 айдан кийин келген Кыргызстанга. 1-2 айдан кийин келип, кызыктуусу эме аэропорттон учуп келди да. Мен барып эртең менен тосуп келип, аэропорттон келип эле аны Токмокко баратабыз. Ата-энеси Америкада жашайт, анан ага чейин 10 күн мурун ата-энеси учуп келген болот да. Мен аэропорттон тоскон күнү мен өзүм аны биринчи жолу көрүп атам. Экөөбүз аэропорттон биринчи жолу көрүшүп алып, анан салып эле Токмокко барып эле үйүнө келип эле жок жүргү чай ич деп отуруп, вот мен аны биринчи жолу көрүп атам. Анан ата-энеси отурат, энеси отурат, чоң энеси отурат, туугандары отуруп, столдо отуруп биринчи жолу тамак ичип, ата-энеси менен анын биринчи жолу көргөн күнү эле ата-энеси менен таанышып, анан ошентип жарым жылдан кийин баш кошконбуз. Жарым жыл эле. Эми жер айда эле, ырдай эле Асман айдан түшүп келиптир. Айдан түшүп келгендей кыз болуп турсуз. Эме дей берет да, толгонага айта берет да, баары тең жер айды сизге жазганбы, жер айды сизге жазганбы деп. Анан ал жок, жер айды мага жазган эмес деп. Мен ага жазган эмесмин да жер айды, негизи ал мындай эле же айдагы кыз жөнүндө да. Ошентип айтып калат. Келинчегимдин жакшы көргөн сапаттары бул эң жакшы сапат деп ойлойм, калп кетпейт. Вообще калп кетпейт да. Жаман көргөнүңдү, урушарыңды билсе да чындык. Бир гана чындыкты айтат. Ошол сапатын аябай баалайм. Анан көп жакшы жакка өзгөрүүлөр болду менде өзүмдө. Үйлөнгөндөн кийин, ошо келинчегимди жолуктургандан кийин тазалык, өзүмдү жакшылап карап, өзүмдү урматтап, сыйлап баштадым. Келинчегимди мындай ар дайым всегда хочет улучшаться да, хоть мени да жакшы кылгысы келет да, ар дайым ошол сапатын аябай баалайм. Ошо 2 сапат дедиңиз, 2 сапатын айтайын. Кечке эле мактай бербейт. Кечке эле мактай. Жок, аялдарды макташ керек, женщины любят ушами деп баштабайбы? Үйдө сен кандай адамсың? Негизи сен бегишсиңби үйдө же бегалысыңбы? Негизи менин жолдошум чоң орну болсо, мен айтам, сен эшиктен чыкканда ошондо чоң адамсың да, эшикке киргенде кадимкидей эле мусор чыгарасың. Мен тамак жасасам өзү мындай эмесин идиш жакты жууп коет, баласы менен мындай алек болот да, мындай эмес да. Мен келем, мен акча табам, ошон үчүн үйдө эчтеке чарчадым, жатып алат, телевизор көрөт деген андай жок да. Мен билем, силерде 2 кызыңар бар, Асия, биринчи Ева, анан Асия. Сен өзүң баласак эмессиң, насколько мен билем, бирок өзүң кыздарыңды мындай кандай айтсам, өтө эмес, өтө өзгөчө жакшы көрөсүң, анан эринбейсиң да, өзүң баарын жасайсың, өзүң мындай, негизи айтат го, эркектер мындай кээде мындай подгузник алмаштыруу жиркенче же кийимин алмаштыруу, анан элементарно ногти подстричь дегендейчи, искупать ребенка, это что-то такое невозможное для мужчины. Бирок менин билишимче, сен анын баарын аткарасың, уже жакшы көрөсүң. Жакшы көрөсүң деген сильно сказано дейсиң. Меня заставляет. Өзүң кыздарым бол. Мен негизи өзүм бала болгучу, кыздарым биринчи кызым төрөлгүчө мен балаларды жакшы көрчү эмесмин. Ойлочумун жакшы көрөм, бирок мындай жакын эмесмин депчи. Кичинекей балдарды көрсөм мындай карап койчумун. Эч кандай сезимдер болчу эмес да. Анан кийин ошо өзүм кыздарым төрөлгөндө азыр башка бирөөнүн баласын көрсөм деле мындай ал үчүн переживать этип кетем да. Эмне болуп атат болуп экен. Баары жакшы экен тиги деп. Анан ошо кыздуу болгондон кийин ошондой сезим пайда болду, аябай башка жаңы сезимдер ойгонду да, жаш балдарга болгончу. Кийин кызым төрөлгөндөн кийин эле биз 1 жыл биякта жашагандан кийин Америкага кетип калдык. Америкада келинчегим экөөбүз жашап калган учурда көп убакыт чогуу экөөбүз жашадык. Анан 2 кызыбыз болуп, албетте жардам бериш керек. Көп үйдөн бүт нерсени эле кыла бересиз экөөбүз. Сен муну кыл, мен муну кыл деген бөлмө жок да. Мен чарчап келемби, даже мындай болот, мисалы үчүн Москвага или бир жакка концертке кетсем, ошо концерттен учуп келип туруп эле үйгө келип деле концерттен келгенде эмес эле келип эле ишти кылып, тигин кылып, буну кылып эле по дому все делаю. Но акыркы убакта эмес, вот айткандай эле акыркы 3-4 ай эчтеке кылбай. Эми азыр концертке даярдык. Азыр концертке даярдык болуп атат. Уважительная причина. Иш бир аз. Кудайга шүгүр иш көп болгон үчүн ошондой болуп калды, бирок
колума келишинче баардык эле нерсени кылам. Бирок сен ал иштен уялбайсың. Жок. Мен мисалы үчүн мындай келип туруп эртең менен ойгонсок, келинчегим бирдеме мисалы үчүн кыздардын да өзүнүн заботалары бар, айымдардынчы. Ошондой заботаны кылыш керек болсо, ага чейин убакыт аз болуп атса, мен эки кызымды өзүм жуунтуп, экөөнү кийинтип, чачтарын тарап, заколкаларын кийгизип, буттарын бүт, носки, трусы бүт, обувь намери кийгизип даярдап кое алам оңой эле. Ошо оңой эле. Оңой эле. Мындай эме бар го орусча, папа не должен помогать, папа должен участвовать деген. Ал мисалы үчүн айым баарына жете албайт да, үйдө жумуш көп да. Үйдө негизи жумуш бүтпөйт го. Бүтпөйт ооба. Эшикте жүрүп келген жумуш оңоюраак көрүнөт, оор болсо да. Сен разведчица, эске чыгып кишилер менен жолугуп, сүйлөшүп, түшкү тамакка барып тамактанып, эми ошондой көчөдө жүргөн негизи кызыгыраак да. Анан айымдардыкы ошо үйдө отуруп калган бир аз деградация болуп кетет го. Ошон үчүн айым үйдө жумуш бүтпөйт да. Анан келип калган кезде сөзсүз түрдө жардам бериш керек. Экөөбүз элебиз да, улууларданчы, экөөбүз жашайбыз да. Үйдө дагы бир эки чоң кыздар бар болсо, балким кыздарым чоңойсо ошондой эле болот болсо керек деп ойлойм. Папа, ты не делай деп өздөрү эле эме кылат депчи. Негизи кыздар ошондой го. Кыздар аябай күйүмдүү болот. Мен өзүм менен салыштырып караганда, мен мисалы үчүн кээде болот да, бир 2-3 жума ата энеме чалбай калам да. Бишкекте эле экөөбүз бир эле жерде жүрүпчү, 2-3 жума. Баары Кудайга шүгүр, баары жакшы экен. Ошон үчүн мен да башка нерселерден чалбай калам, анан апам чалып, баары жакшыбы? Чалбай калдың го, жок болуп кеттиң го дейт да. Келинчегим болсо күндө чалат да, күндө 2-3 жолдон чалышат. Ал эртең менен ойгонот, ойгонуп, эме FaceTime сүйлөшүп кандай, макул азыр мен барып чогулайын деп, анан түштө кетип деле чалышат, кечинде деле чалышат, всё жаттык пока депчи. Кыздар күйүндүү болот да. Атасына дагы, апасына дагы, туугандарына да баарына чалып турат. Балдар байкайм, көбүнчө балдар андай эмес. Эгер бизге чалбаса, чалбай деле жүрө беребиз да. Ошондуктан аялдарыбыз жакшы болсо да. Аял заты күйүмдүү негизи да. Классно. Жарым жылдан кийин үйлөндүңөр, Силер ошо ал Толгонай Америкада өскөн кыз. Американын кичине мындай культурасы кичине башкача, мындай предложение жасадың беле? Жок. Предложение кылган эмесмин. Мен негизи өзүм мындай аябай уялчак балам да, анан Толгонайга чейин бир дагы кызга гүл берген эмесмин. Я цветы никогда не дарил. Не знаю, для меня это как бы, мен мындай ойлочу деле эмес экен, кызга обязательно гүл бериш керек депчи. Даже апама деле гүл берген эмес экен мага чейинчи. Какой-то мындай да, үйдөгү тарбиядан дагы эме болот го, көп нерсе зависит. Мен апам айта берчү да, 16-17 жашын өтүп, кыздар шайтан болот, сен кыздарга үйлөнбө, сен окушуң керек, сен тыйын кылышың керек, муну кылышың керек деп. Апам жакшы оюнда да мындай азыр кылып кетпесин, окусун, эптеп окусун бүтүрүп алсын деп мен ошентип айткан экен да. Ошол ой менен жүрө берип, мындай кыздар менен көп деле сүйлөшүп эмесмин, мындай мамиле куруу эмесинде, жаатында көп сүйлөшкөн эмесмин кыздар мененчи. Ошол себептен го, билбейм, эми ата энем жана керки үй бүлөлөр болот го, мындай баласы деле аябай ата энеси менен жакын мамиледе да. Көбүнчө совет убагында жакшы илим, образование алган ата энелердин балдары менен мамилеси ошондой да. Ой, мам, как дела? Деп бири-бирине чалышып, өлөсөй, представляешь, деп эле ушуну айтып берет го. Мен апам менен антип сүйлөшө албайм да. Только по делу, только мындай эмелерди сурамай, иштерди бүтүрмөй да. Атам менен тем более да, мисалы үчүн. Бизде көп го, менин курагымдагы, биздин курактагы кишилердин ата энелери менен мамилеси ошондой го. Азыркыларды кандай эмес да, азыр баары сонун мисалы үчүн. Тök почечпай баарын айтып беришет да. Ооба, баарын жакшы сүйлөшөбүз. Мен деле кыздар менен, менин досторум, кимдин кыздары, уул кыздар бар болсо, баары тең балдар менен жакшы мамиледе. Я тебя люблю депчи. Мен атаман, я тебя люблю дейт, мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм деген сөз ушул убакка чейин бир дагы жолу уккан эмесмин. Алар түшүнсөт, алар совет доорунда өсүшкөн, андан кийин кыйынчылык убак болгон, алардын ата энелери согуш убагында чоңоюп калышкан. Балким ошон үчүн бизге мындай жакшы мээрим төгө албай калганбы. Ошон үчүн бизде мамиле ата энелерибиз менен андай эмес да, жакын эмес да. Бирок сен ал дубалды мындай сындырып койдуң окшойт. Ата эне деген ыр менен. Аларга арнаган ыр болуп да. Баары бир эме убакыт менен, жашыбыз менен, курагыбыз менен түшүнөт экенбиз да баарынча. Азыр башкача да, мисалы үчүн ой жүгүртүбүз башкача, ата энелерибизди аябай ойлойбуз. Баарыбыздын тең эле ой болот да, мындай бир жатып алып, мындай бир жиндиче ой келип кетет го, бир күнү ошо ата энеме өтүп кетет, анан ошол күн келет деп баарыбыз тең ойлойбуз го. Ушундай ойлор көп келе баштайт экен, ошол ойлор келген сайын түшүнүң да өзгөрүп,
көбүрөөк аларга жакшылык нерсе кылып калып, аларды сыйлап, урматтап, жакшы сөздөрүбүздү айта алсак деген ой. Азыр эми ой жүгүртүүбүз ушундай да. Жана Тупак айтат го, мен 16 жашымда апама начальник болчу, анан 20 жашында экөөбүз дос болдук, анан 25 жашка келгенде мен анын үстүнөн карай баштадым, мага забота кылып депчи. Ошо возрасттар менен эле жашыбыз менен келет экен андай түшүнүктөрдүн көбүчү. Канчалык ага чейин мынтип бир жактан окуп алып, бир жерден угуп алып, сонун ой жүгүртүп алып, кыйын болуп мактанып айта бербегенибиз менен мындай кыймылга келгенде, сезимдерге келгенде баары тең ойлойм возраст менен. Эми кыздарга макул уялчак болсоң, өзүң ата энеңе уялчак эмес болсоң, азыр чала аласыңбы, айта аласыңбы? Атаңа мисалы. Айта алам, албетте, экөөнө тең айта алам, 15 жолу айта алам, бирок анын кажетин көрбөй элем да, эфирге. Жок, негизи дейм да, анткени. Албетте. Болот го, ата, мен сизди жакшы көрөм десе, эмне болуп кетти дегенчи. Аларды биз аларды да сен айткандай, Тупак айткандай, 20-30га чыкканда биз уже биздин ата энелерибизди бала кезде эле карайбыз да. Анан аларга ошентип айтсак, эмне болуп кетти, эмне керек, анан аларды да мындай как это, воспитываем, да, что это нормально. Мен жөн эле айткым келип атат, ошо ичимдеги сезимдеримди айтып коёчу деген сыяктуу. Макул, ладно, давай деп коюшат го. Бирок туура, биз азыр жаңы заманбап жашоого, өзүбүздүн бул жашоонун эмесине, агымына аларды үйрөтүп атпайбызбы, алып келипчи. Жаңы гаджеттер менен тааныштырабыз. Ошол сыяктуу эле жаңы сезимдер менен да тааныштырсак болот негизи. Бирок кыздарга жеңилирээк, кыздарга. Ооба. Силердин мами меңер байланышыңар күчтүүрөөк да ата энеңер менен. Эмпатия дейм. Эмпатия рулит. Эй, досум, карачы. Тупак жөнүндө айтып кеттиң. Негизи сенин чыгармачылыгыңа кайсы ошо батыштагы рэперлер аябай мындай басым жасады да? Lil Wayne го дейм. Lil Wayne? Мен негизи айылдык эле болчумун да. Рэп вообще укчу эмесмин. Никогда не интересовался, никогда его не читал, не слушал. Илгери Мирбек Атабековдун ырларын өлөлөрдү ачым көп элестейчи. Мен ата мекеним, кара көздүн вообще фанаты болчумун, яары, анан ошол ырларды ырдап жүрүп, Мирбек байкени вообще тааныч эмесмин, анда жолук, ал мени тем более дегенде анан Lil Wayne бир отурушта отуруп эле, бир дос баланын отурушунда, туулган күндө отурушунда отуруп эле, ошол жакта балдар рэп окуп баштап, кезеги менчи очередь менен рэп окуп эле. Мага кезек келип калып, мен да бирдеме окуп кой, эшикке чыгып отуруп калган досум, сен сонун рэп окуйт турбайсың депчи. Ошентип башталып кеткен. Анан рэпке ошондон кийин кызыгып, анан рэпти жазып мен ойлогом, Exhibit 50 Cent'ти көрүп, мен ойлогом ошо Exhibit экен деп ойлогом да. Ошол кезде 2009-жылы баштап аткан кезде эле, могу молодой кезинде окшойт деп элечи. Окшош экен. Окшош эле көрүнгөн мага. Анан ошол кезде как раз Lil Wayne аябай прайм убакыт болуп аткан экен, атактуу болуп, Lil Wayne'ди угуп алып, кечке ошондой кийингим келип, рэп ушундай экенин көрсө депчи. Ошондо рэпке мага Lil Wayne көп түрткү берди. Ошон үчүн мен Кигас, ага чейин Акапелла, алардын чыгармачылыгы менен көп тааныш эмесмин. Башка атактуу рэперлердин Тупак дегендерди тем более билчү эмесмин. B.I.G. Notorious B.I.G. Аларды билчү эмесмин. Кийин эле кошулуп калгам да рэпкечи. Мындай болот го бирөөтө. Сен оларды билбейсиңби? Это же отцы основатели деп. 10 жашынан айрыкча илгери мындай чоң шумдарды кийип, рэпер болуш ушундай эмес эле, кийим менен билчү эмес беле. Ал кездерде мен рэпке кызыгым жок болчу. Бирок баары бир сенин стилиң мындай такыр башка экен да. Мындай поп десе деле болбойт, мындай фольклор десе эле болбойт, бирок вот эта вот мелодичность өзгөчө да. Анан баары бир могу рифмалары бир сагыңда бир эмес, эки рифма экен да. Ошону байкап, ошондуктан момундай волнообразный сон болуп кетет экен да. Болуп калат. Негизи даже батыштагы рэперлер алардыкы мындай подъем менен кетет, анан кайра спуск менен кетет, же совсем эле такыр бир башка, бирок аябай мындай жагымдуу угулат экен да, и запоминающийся стиль. Негизи аябай көп мындай YouTube'тардан көрүп калгамда, азыр популярдуу болуп атпайбы Reels эмес, Shorts YouTube'тарда башка өлкөлөрдүн жарандары мындай Кыргызстандан, Орусиядан, анан
мисалы Нигериядан бир ошо рэперлерди же ырчыларды угуп алып, бирок тилди билбесе, баары бир мындай флоу жакшы экен, бирдемеси жакшы экен, ошондой сыяктуу. Анан реакция бергени ошо. Анан сага реакция берген аябай мындай ошону байкап калдым да, мелодичность, анан мындай рэпти укканда мындай бир кандай сөздөрүн дали билбесең, мындай кичине негатив сыяктуу мындай деп мындай бывает же мындай темная сторона как будто просыпается. Сеники мындай баары мындай аябай эмне мягко, стиль, жестко бьешь деген ошо сенин сөздөрүң да. Ошол кантип стиль келди сага? Потому что эң биринчи ыры ырахат деген кандай? Жашоом ырахат. Жарашоом ырахат. Ал вообще башкача болчу. Ал ошо мындай поп стилде чалгылдырган болчу да. Негизи көп изденемин го дейм, именно чыгарма жагынанчы. Мен мисалы үчүн ар кайсы жогоруда айтып кеткендей эле ар кайсы жанрда жазам го. Кээде мындай саясат жөнүндө жазам, кээде мындай жашоо жөнүндө жазам, кээде сүйүү жөнүндө, сүйүүнүн жакшы жаман тарабы бар, анан жигиттерге сымбат, акча колдун кири тигибу депчи. Көп эксперимент да көбүнчөсү элечи, анан эксперименттен коркпогон үчүн го дейм. Ошондой жаңы эмелер чыгып. Ошо эксперименттердин баары жагат элге. Ооба, бар эмес, көбүнчөсү. Көбүнчөсү анткени ошо эксперимент боюнча мындай бирдеме жаңы чагылдырып атат окшойт. Мисалы үчүн мындай да бир формула бар да, хит болордун менде формуласы бар. Ну-ка, азыр ошо кандай ыр чыгарсам ошол хит болот экенин билем. Мисалы үчүн бирок аны кыла бербейм да. Аны жазсам анда баары окшош болуп калат. Мисалы үчүн 5 ырым тең окшош болуп калат да, бирок 5 тең хит болот, бирок андан кийин хит болбой калат. Мындай уже болгон нерсе болуп калат да. Бирок ошол хиттин формуласы деп айтсам болот. Мисалы үчүн 2 ыр менен доказано да. Бирөө жалгыздын песня 2011-жылы биринчи жолу радиого түшкөн «Низкий» менен окуйм го. Жөнүндө эмеси жок, классический темп, классический бит, мен еще низкий голос менен окуйсуң. Просто грамотно чуть-чуть бир-эки жерде жүрөккө тие турган сөздөрдү кошуп коюш керек. Кечир мени эгер чалсам, түнкү саат 3-тө всё уже, все бүт бар тең мас болуп аялына, девушкасына там 3-тө чат, это всё тийди да уже. Ошол мындай бир аз формула хита десем болот. Акыркы чыгарма унутпа. Тоже ошол эле стилде, там спокойный ритм, спокойный бит. Есть слова унутпа менин сүйүмдү, башка менен жүргөндө же болбосо белек кылган шакегимди керек эмес тагынып. Есть слова, до которых можно зацепиться и тоже обратно же низкий или голос менен. Вот это примерно формула хита. Бирок ошондой кылып чыгарып берсем, көп ырлар мындан да көбүрөөк просмотр болуп калат. Да, бирок бул однотипный болгону менен ошол менин стилим болуп калат да негизичи. Көп ырчылар ошондой да, башка стилге чыккысы келбейт. Бир стил таптоо ошол стил кирдиби, элге өттү мисалы үчүн. Таанымал болуп калды. Ошого ошого жакын вокруг да около эле ырларды чыгарып берет, баары тең мындай жагымдуу өтүп эме алат да. Себеби ал анын стили. Меникинде болсо мен мындай мен Человек-паукмун деп коймун. Мондай толтура нерсени ала берген үчүн. Бирок анын минустагы жери бар да. Гейркерлер мисалы үчүн бир угармандарды чогулта албайсың. Бар да бир угармандарга только спокойный ырлар жагат. Анан ошол ырлардын арасында гляп эле бир эме чыгып кетсе, ал ырыңды укпайт да, тигин эле болуп кетет. Эми буюрса 1-ноябрда сен өзүңдүн жеке концертиңде Бишкек аренада ошо угармандарыңды байкап турам, көрүп турам. Буюрса. Бияк жагы, наверное, этот миллениалы, бияк жакта этот фан-зонада зумеры и ким дагы? Миллениалы, мен ойлойм, зумерлер аябай аз болот деп. Неге? Анткени алар көп билбейт да. Сонун окуп айтып берейинби? Заманбап барбершоп барбы? 15-жылы биз тиги Заманбап альбом чыгарып, анан ошонун артынан калган лейблдан коюлган эме го барбершоп. Ал жерде азыр эми зумерлер көп эле иштеп баштабадыбы? Жаңы филиал ачылат Жалдачы. Ошо Жалда съемка болуп калды, анан кетип барып, сакал-пакал алыш керек болчу, баястан тиги бу десем, жүр брат, Заманбапка айтып коем дейт. Арманга чалабыз да. Арман владелец Заманбаптардан. Ушундай эмеге Бегиш экөөбүз кетип атабыз, Жалда срочно кириш керек болуп калды, макул деп кирип барсак эле, здрасте деп эле. Жаштар экен да баары тең. Туруп калды. Да, салам алейкум деп эле. Можно постричься деп. Да, хорошо, отургула деп отуруп кыркып чачымды алып чыгып кетип баратып эле. Баягыдан бияка эчтеке төлөбөйбүз деп атам да.
Эми бизге бекер дейт анда биздин брендти канча 10 жылдан бери иштеп жүрүшөт анан. Я лицо дейсиң. Жок төлөбөйбүз брат деп атат да. Монтип эле эмеге бурулуп барбирге бурулуп барбир QR-ыңды берсең десем, жок байке кассага деп жок мен кассага төлөбөйм, сага эле чайга таштап коеюн. Чай берип кассанын жанына монтип баратсың деп. Арман байке сказал, что вам можно төлөбөй эле койсоңуз болот, сизге бекер, бирок реклама кылып койгула деп атпайбы. Бизди тааныбайчу анан экөөбүз кат-кырып чыгып баратабыз да. Жаныбызда досум болду, токтоткула. Контракт алып келгиле, мону жапкыла деп диндебейсиңерби брат деп. Жаштар көп тааныбайт бизди. Ошончага чейин. То есть жөн эле көчөдө жүргөн жаш эмес, биздин брендибиз менен иштеп аткан барбир шоптун ичинде иштеп аткан администратор кыз бизди билбейт да. Себеби жаш. Башкаларды угат, э? Ооба. Бирок негизи балким жүзүмдү билбейт. Ырларымды билбейт. Жүзүмдү билбейт, ырымды билгендер андайлар да көп. Вот. Бирок ал жакшы мага жагат. Мындай жакта свободно, спокойно жүрө бересиң, анан учурун келип ырдап чыккандан кийин баары уйлуп калат да. Все хотят сотаться, все хотят. Негизи сен ошол Слава кандай, ошо Славаны кантип кабыл алдың? Башында көп кеткем. Илгеричи. Бирок ошол сонун илгери эле мындай жылдыз болуп кеткен, сомун аябай көп, бутум жерге тийбей эле кыйын болгон. Бир Кудай бир жаза наказание берген, өзүмө эле да. Анан ошондон кийин деп кичине токтолуп ойлонуп. Ошо эме авария жөнүндө айтып атасың? Авария жөнүндө айтам. Ошондон кийин ойлонуп, кичине жакшы адамды таанып, ошо Славанын баары көрсө мындай эле турбайбы депчи. Пыл. Бирок жагат мага сонундай. Элдер бүт жерге барсаң сени жакшы көрөт, сыйлайт. Өзү жакшы көргөн нерсесин бергиси келип кетет го дажычы. Ошондуктан бул да Кудайдан берген бир эме да. Берекеси. Дар да. Негизи айтат го энергообмен. Сен элге ошондой сонун ырларды арнайсың. Алар болсо ошо өздөрүнүн мындай урматын сага ошондой сүйүүсү менен билдирет. Классно же. Круговорот любви в природе. Мен ойлойм мындай жумуш анан ушундай бир элге эме кылып койгон, таанымал кылып элдин арасында атактуулуу болгон бул да бир чоң эме. Белек да жараткандачы. Классно. Аябай оор жумушта кылып аткан кишилерди көрүп, жаган жүрөгүм ооруп кетет. Кудайга миң мерте шүгүр депчи. Жакшы да өзүңдүн жолуңду тандасаң, тапсаң, анан ошодон ырахат алсаң сонун да. Сон. Так что биз экөөбүз эме? Аябай счастливый люди. Рахмат угармандар силерге, терең ыраазычылык. Бирок жаман жуме, оор жумуштан деле коркпойм. Америкага барып эмне гана оор жумуштар кылып иштеп көргөн жокмун. Эч жериңде эле кемебейт экен баары сонун. Негизи Америкага башка барбайсыңар да, э? Барабыз. Имеется в виду жашап дегенди. Кудай буйруса барабыз, планда бар, бирок балдарым университетке деп. Азыр учурда мектепте биякта болушуптур. Мектеп биякта. Эмнеге Америкадан кайра келдиңер? Кандайдыр бир кыйынчылыктар болдубу же Кыргызстандын угармандарын аябай сагынып келдиңерби? Мындай го дейм, Америка негизи бизге жагат. Америка сонун, аякта мүмкүнчүлүк аябай көп. Өнүккөн өлкө да. Бирок Кыргызстандагы ушул жашоо, элдердин сүйүүсү, жашоонун ыңгайлуулугу, анан бул өзүң мекениңде родной болгон үчүн ошого жетпейт экен да. Баары тең өлө берет Америкада мындай бирдеме окшошпой кеттү же кыйналгандан келдиби депчи. Анда эмес, Америкада Кудайга шүгүр сонун 2 квартира снимать этип алып жашап аткан күндөр болду. Сонун эле просто биякка келип биз деген көчүп келебиз деп келген эмеспиз да. Келинчегим менен балдарымды 2-3 айга каникулга жиберип, анан 1 ай калганда мен келип алар менен чогуу 1 ай болуп туруп анан кетмекпиз да. Ошо 1 ай жүргөндөн кийин биякта жакындары кечинде кааласаң ар ким менен чалышып, жолугушуп, отуруп, баарлашып, сүйлөшүп, аякта андай жок да. Понедельниктен жума күнгө, дүйшөмбүдөн жума күнгө чейин иштейсиң. Эртең балдар садикке таштап, жумушка барып, жумуштан келип садиктен алып келесиң. Ошол күнү максимум продукту алып бир жолу ресторанга кафе тамак жеп, анан үйгө келип жатыш керек. Эртеси кайра эле ошол боло берет да. Выходной суббота менен воскресеньени
келинчегиңди үй бүлөңү алып бир жерге барып келесиң болду. Ну так Белка в колесе 3-4 жыл да. И албетте там эме жагы да бар да, бияка келсең баары сен жыргап, сен менен дос болгусу келип эме кылып, тактарсың, эч ким көрбөйт, өзүң менен өзүңсүң. Анын плюс жагы бар, мисалы үчүн биякта жыргап Америкага барып келе атпайсызбы? Бир жума, 2 жумачы барганда сонун эшикке чыгып свободада элечи, экөөбүздү тапочка кийип алып, шаурма жеп, пилдеме жеп жүрө беребиз да Америкадачы. Анан сонун деп коебуз да ошол жагынчы. А бирок Кыргызстанга жетпейт. Мен эмени байкадым да, могу бияка жүрүп, бул жерде 1 жыл жүрүп, Америкадан келгенден кийин 1 жыл жашап туруп, анан кайра Америкага барганда, туугандарыбыздын, досторубуздун үйлөрүнө алып калганда кичинекей балдар, 2 жаштагы, 2,5 жаштагы балдар да үйүнө байкуш конок келбейт да. Үйүнө киши келбейт, конок келбейт. Ошон үчүн мени көрүп алып, конок келгенин көрүп алып, жаныңан чыккысы келбейт да. Монтип айланып, жашынып, карапчы, бирөө келгенде монтип карап, анан жаныңа келип өлө сен менен кучакташып, оюнчуктарын көрсөтүп, ойногусу келипчи, кетип баратсаң ыйлайт. Кетпе депчи. Болсо сен биринчи жолу көрүп аткан 2 жаштагы бала да. Даже ошолордон байкаса болот да. Туугандар, коноктор, достор аздыгынчы. Аябай керек, ошо кичинекей балага ошондой керек болуп аткан. 2 жерге барып байкадым, ошондо түшүндүм да, мындай жана бизде ата-энең келет, досуңдун кызы келет, ошол жанагы биздин общество да, по-любому родное общество жетишпейт. Адамга адам керек, Адамга адам керек да. Айрыкча кыргызга кыргыз керек дегендей. Бирок силер кайсы Нью-Йоркто жашадыңыздар? Биз көп 3 жыл Нью-Йоркто жашадык, анан 8 ай Филадельфияда жашадык. Филадельфия, анан Чикаго бул эме уже 8-чи, анан 9-чу область болуп калган окшойт, Кыргызстандын. Чикагода айрыкча. Чикаго 9-чу эме болуп калды. Эй, досум, карачы. Ошо Америка боюнча, Америкада рэперлер сен айтып кеткендей, ошо машина жөнүндө, кыздар жөнүндө, өзүнүн жашоо жөнүндө ырдашат да. Анан биздикилер аларга окшоштуруп, мындай окшошпой калат да. Силердин машинаңар жок да дегендей. Маршрутка менен машинада клип тартып, анан маршрутка менен кетип калгандай, бул чындык эмес депчи. Биздин Кыргызстандын реалиясы такыр башка. Социалдык маанилүү ырлар аябай таанымал, бул саясат. Болот Бергимов менен чогуу тартылган клип болчу. Негизи все гениальное просто деген ошол клип болду да. Все четко, просто, курт сөздөр, 100% попадание, и мындай өзүңдүн позицияң аябай өзүңдүн позицияңды көрсөттүң да. Негизи рэп стили бул ошо мындай протест сыяктуу да, нааразычылыктын музыкасы деп айтса болот да. Азыр жашооң сонун, эч кандай нааразычылыктарың жок окшойт. Анткени азыр да мындай биз көрүп атабыз, сүйүү жөнүндө көбүнчө ошо башка рэперлер менен, башка ырчылар менен сонун фиттер, дуэт менен ырдаган, сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө, жашоо жөнүндө. Бирок өзүң айтып кеткендей, ырчылар чындыкты ырдаш керек. Чындыкты көрсөтүш керек. Ошол сөздөрүңө карата мындай азыркы биздин Кыргызстандын коомдо чындап эле жаман ситуация болуп атат. Анткени айымдардан аябай көп зордук, зомбулук, биз көрүп атабыз, новостной ленталардан постоянно пропажа, смерть, насилие, убийство деген чыгып атат да. Негизи ырчылар ошол жөнүндө ырларды жаратса кандай дейсиң? Негизи болот жаратса. Менде мындай болгондо, мен 2019-жылга чейин ошо акыркы 2 жылдын ичинде 5-6 социалдык темалардан камтыган чыгармаларды чыгаргам. Ошол учурда саясат эң атактуусусу, бирок андан ошол чыгармаларды чыгаргандан кийин мындай бир элге жакпагандай, ушундай бир менде бир абал калган да. Ошол чыгармаларчы негизи эле эч кимиси мындай атакчылык жагынан же финансылык жагынан деле эч кандай пайда алып келбегендей эме болгон да мендечи.
ой калып калган. Ошондон кийин бүттүп социалдык темалар жазбайм, эч кимге деле кызыксыз экен, эч кимге деле не интересно, зачем я это делаю деген эме болгон да, ой калган. Бирок андан кийин саясатты жараттым. Саясат это бул бир единственная песня десем болот. Мына чыкканда шаарда бир да киши жөнөткөн эмес да. И ошолор аябай чыгып хит болуп аткан кезде шаардыгы деле, кызы деле, баласы деле, там уулу байкеси деле келип алып эле бегиши деп эле баары тең кол кармап эле, можно әйтеуір колун кармап коеюнчу деп элечи. Ушундай көп эме реакциялар болгон ал чыгармадан. Албетте зордук, зомбулукка баарыбыз тең каршыбыз. Баардыгы эле адекватный, нормальный тарбия алган эркек болобу, кыз болобу баары тең эле каршы. Чыгарма чыгарса болот. Бирок жөн эле чыгарып коюш эмес, анан балким хайп кармап, ошол эме болуп аткан жамандыктан хайп кармап, азыркы учур менен колдонуп чыгарып коюшта болуп калбайбы деген ой менен ал тема жөнүндө мындай ойлонгон эмесмин. Бул тема жөнүндө көп дагы уюн каткан эмесмин, себеби аябай көп мындай мушташко кирсең эле бул жактан мен жок эле 5-6 кыз уже ал теманы айтып, 5-6 бала айтып, экөө ортосунан бири-бири менен урушуп аткан болгон көп бит эле социалдык тармактарга кирсек ошондой анан. Ошон үчүн билбейм, жазса болот. Мындай параллель алса, кино тармагы мененчи, мурун жалаң эле комедиялар тартылчу да. Анткени биз билебиз, жашоо өзүнчө эле татаал болуп атат, оор болуп атат. Анан киного келгенде өзүңдү мындай кичине жеңил сезип, мындай рахат алып, күлүп, жайнап дегендей, анан кайра ошо оор жумушуңа, оор жашоого кетесиң да. Бирок биз деле ошо кино тармагынан мындай приучаем да. Азыр деле мындай от, өч деген тасмалар чыгып атат да. Чындыкты көрсөткөн коллеги по цеху, биздин сценаристтер, алар деле аябай курушканда ошо хайп чын эле же эл кандай кабыл алабы, кабыл албайбы деп, жагабы, жакпайбы дегендейчи. Бирок негизи менин жеке оюм азыр коом, эл даяр. Ошондой тасмаларга даяр, ошондой ырларга, балким китептерге мындай чындыкты көрсөткөн, пусть даже мындай аябай оор абалда жазылган саптар болсо, бирок ыр саптар негизи аябай тарыхта калат да. Сезимдерди козгойт. Сезимдерди козгойт, тарыхта калат деген. Ошондуктан мен ошо фанат катары бир да болсо мындай кыздарга арналган, айымдарга арналган, биз ошо кыздар жалгыз эмес деген ошондой ыр болсо экен деп мен аябай ишенем да. Буюрса. Мисалы үчүн менде деле өзүмдө андай ойлор келген. Ошол көп болуп кетпеди андай учурлар, жана биринчи, экинчи, үчүнчү болуп баратканда жаратып көрсөм ушундай нерсе деп. Бирок кеп деген жөн эле жаратып коюшту эмес да. Ал жерде 100% тийиш керек, попадание болуш керек. Эгер ошондой саптар чыгып кетсе, ошондой обон менен музыка келип калса, сөзсүз түрдө жаратканга даярмын. Азыр мисалы үчүн мен саясатты чыгаргандан коркпогондон кийин мындай темаларга чыгарган оңой эле да. Сонун ловим на слове дейт. Кино жөнүндө эгер айта кетсек, аны мен мага мындай көрүнөт да, мен кинога көп аралашпайм, бирок көп кино индустрияда жүргөн тааныштар, досторум бар, баары тең биринчи комедия чыгарып башташканда, комедия чыгарып атканда акчасы жок болчуптур, ошо акча элдин баары комедияга келген үчүн комедия чыгарып башташкан, акча табышты, тапкандан кийин анан тиги жандыларга өттү да. Ал өтсө дагы, ал киносу өтсө да өтпөсө дагы шаг назад болбогон эме келгенде, ошол кезекке келгенден кийин анан киноиндустриядагылар аз баары ошондой разбой, өч, от ошол сыяктуу кинолор эми чыгып баштабадыбы? Себеби ошо киностудиялар баары тең өзүнө накопили, акча табып, тажрыйба табып, анан ошол киного кишилер кирбей койсо, артка кетпеген учурга келгенде анан ошондой учур менен колдонуп башташты да туурабы? Бир чети туура, бирок мен ошо оюм мындай убакыт келди да. Убакыт келди, коом даяр болду, ошондуктан коом жакшы кабыл алды да. Туура кабыл алды.
ошонусу ошого мен аябай тартканга да тартканын да үйрөнүп калышты да. анысы да бар. Соңку кинолорду көрсөң вау деп эле спецэффекттерди ооба, кош. сөзсүз мен аябай ыраазымын, аябай мени кубантат да биздин киносферабыз жакшы мындай деңгээлге келип дагы өскөнгө мындай аракет жасап атышат да. Сон 1 жылдын ичинде бош убакыт жок калыптыр го кино чыгарганга. Ооба, жок. Жылда 250 жума, бирок 70ке жакын премьералар болот экен. Ошону мен укканда Сон негизи бир тасманы тартканда жакшы бюджет болуш керек да. 30-50 миң доллардай. Анан ошонун баарын төлөш үчүн канча акча кетет экен деп ойлоп койдум да. да, сон. Эй, досум, карачы. Сенин 2 ырың бар. Бейбижан анан Бишкек. Ошол ырларды укканда мындай сразу бул теги Нью-Йорк, анан неме Шон Полдун ырына аябай окшош. Кээ бирлер бул плагиат деп айтышат. Кээ бирлер бул музыкада жалаң эле 7 нота бар болгондо ошондуктан аябай окшош болуп калат деп. Негизи сен плагиатка мамилең кандай? Креативный жагынан карап көрсө, ачык плагиатка мен каршымын. Бирок креативный жагынан карап көргөндө кээде балким оң жагынан да ойноп калат да ал нерсе. Бейбижандын окуясы мындай, мен биринчи башка битке жазылган, анан куплеттери жок болчу. Просто мен сенин коксуң бир жыттасам жоксуң деген эле жери бар болчу да, ошону биринчи жазып алып, анан Жай Миядзакиге барам. Жай Миядзакиге барып, эмен коем да. Ошол жерин окуп берип атам, мага могу бит керек деп атам. Отуруп алып, ойлонуштурабыз деп. Мен еще куплеттин баштайм, куплеттин баштаганда, знаешь, кантип баштайм деп атып эле. И вот как раз Шон Пол Ноулайды угуп келаттым эле ошто. Бейби жаным менен эч качан коркпо, кучагыма келе, вот точно ушундай баштайм. Как раз прям сделаю так, чтобы это ал эме да, это упоминание сыяктуу да, короче, сделаю так, чтобы люди поняли то, что это Шон Полго эме болуп атат, отсылка болуп атат депчи. Ошентип жазсам, он эртеси келсем а я тоже подумал, мен один в один Ноулайдын битин хочу сыграть, говорит. Мне так хочется. Да смело, давай, да, он один в один почти биты сделал, как у Ноулай. Я записал его, а потом просто флейту добавили. Ну, пригласили чувака, который на флейте играет, и добавили. Бейбижан ушинтип чыгарып калган. Мен деле каршы болгон эмесмин аны. Жок, анда Шон Полго окшош болуп калат депчи. Мындай чыгармачылык жагынан көрдүм, что это баары бири-бирине гармонично келип атат, жарашып атат. Ошондон кийин решил, что мен үчүн ал упоминание сыяктуу эле да. Если мен Шон Полдун бардык мелодияларын, ошол ырдын бардык жерде мелодияларын урдуп алып, анан еще үстүнөн Дуа Липаныкын да кошуп урдуп алып, анан жок ал десем, анда явно эле плагиат болмок. А мен билем, что элдердин баарын эле айтам, могу жери Шон Полдун эмесине мотиви один в один, даже baby girl деп баштайт, а мен baby жан деп баштайм депчи. Ал атайын жасалган нерсе, здесь понятно, что атайын жасалганчы. Мен мисалы үчүн андан сырт плагиат кылбай, анан хит болгон чыгармаларым жок болуп, анан ошо 2 ырым хит болуп кетсе, анда мен ошо ырларды жаман көрмөкмүн. Плагиат кылган үчүн ошо ырларым хит болуп кетти, тигилер хит эмес депчи. Бишкек жөнүндө Бишкек мен рилс чыгаргам, барып Манхэттенге кетип атып, азыр Манхэттенда эмне рилс жазсам деп ойлондум эле. Эй, Нью-Йорк деген бар го деп. Травма эмеде метродо кетип атып эле, вот текст накидал. Тияка жетип барып эле, азыр мен мону окуйм тош, анан 0,5 кылып кой макулбу дегем, давай деп. Мону экинчи мимен кармалып окуп 0,5 кылып койду, көрүп алып, вау, классын деп анан чыгарып салдым, хит болуп кетти. Рилстерде 1 миллиондон ашык көрүү топтоп, анан көп угармандар ушуну чыгарма кылып күтөбүз деп, алар баары тең ошо Алиша Кейстин припеви менен чыгат деп ойлоп атыптыр да. Андай бизди чыгарбайт да, ал сразу по правам чыгарып мени башка аянтчаларга чыгарганга да мүмкүнчүлүк бербейт да. Ошон үчүн ойлонуп жүргөм, ушуну бир чыгарма кылсам сонун болмок. Элдер күтүп атат, тимбой эле. Бирок аны мен Jay-Z'ден алыстатып салсам, анда вообще ал хит да болбой калат да. Анда упоминание именно Бишкек жөнүндө болуп атат, Нью-Йорк жөнүндө болсун деп ойлонуп жүрүп, анан ойлоп аткам, балким бир айым ырдаса жакшы болмок депчи. Анан кимде эч ким анда жазбайм го деле жүрүп, анан Амирчик менен музыкальный кемпке барып калып, ага 5 чыгарма жазып бердик да кыргыз тилиндечи. Ошол жактан альбомуна кошуп атып,
блин, братан, мага ошо бир сен менен жазсам жакшы болмок, нээр жазайлы да. Көз кечке ойлонуп отурабыз. Биздин битлерларыбыз беш тең альбомда сүй жөнүндө да, по идее. Баары тең эле сүй жөнүндө болуп атат, эмне кылабыз деп. Менде идея бар, мондай Бишкектен кел, ошону кылабыз. Сен припевин ыр да. Я отуруп эле ошол жактан байкеси гитарасын чертти. Ал припевин мелодиясын ойлонду. Дагы башка эки автор бар болчу, Жетиген менен Манас деген. Алар сөзүн жазып баштады, Амирчиктин. Мен отуруп куплеттеримден узартып баштадым да, меникимде 4 строчка эле болчу да башында. Куплеттеримди узарттым, сразу мен куплеттеримди жаздым, ал өзүнүкүн жазды да, акапелланы алып кетишкен. Барып жазышып, башынан аранжировкасын кылышып, менен голосторду обработка кылып чыгарып коюшту. Оңой жеп Да, жеген. баары тең эле эч кимден скрывать этпейм, то что это Нью-Йорк уже до этого там 2-3 ай мурун эле мен аларды Джейзинин эле аранжировкасын Алиша Кичти кошуп алып ырдап жүргөм да Инстаграмда. Негизи Так что бул муну чыгарардын астына там кринж болуп кетет или бирдеме деп андай ойлоо келген эмес. муну плагиат дебей, трибют десек болот, э? Такой плагиат эле, больше плагиатка жакын эле болот, но такой с креативной стороны, да. Плагиат трибют го. Да. Сонун негизи ошо Амирчик менен Амирчикке жазгам да. Амирчик азыр ошо мындай Кыргызстандын күйөрмандарына басым кылып атасың, кыргызча ырларды жаратып атасың. Негизи сонун болмок ошо. Келип ошо эмнеге ошондой кылгың келип атат деп. Бирок сен азыр айтып кеттиң, биз ага жазып бердик деп. Классно. Ал молодец экен негизи, аябай ушундай график, плотный график менен иштеп атып дагы мындай Кыргызстанды ойлоп, анын ордуна эч ким ойлобой эле койсо да, тем более өзү да таза кыргыз эмес, Россияда болуп кетти десек болот, мындай бүт эле элитасы менен чогуу жүрөт, ыр жаздырат, бүт жерде жүрөт. Ошол дагы ойлоп, кыргызча барып альбом жазгым келип атат деп өзүбүзгө чыкты да, байланышка чыгып, кыргызча альбом жазгым келип атат. Ар бир 20-октябрда туулган күнүмө Кыргызстанга концерт арначумун. Быйыл арнай албай калдым, бирок быйыл альбом арнайын деп атам депчи. Вот ты молодец. Ал расходу чоң эле расход кетирет. Ошол альбом жазганга чоң эле расход кетирди, бирок не окупится. Кыргыз тилинде анын кетирген расходун акча менен эмес, элдин сүйүүсү менен, думаю, окупится, да? Ой, как классно. Жакты, мага оценили тоже. Барып бекер эле иштеп бердим мен. Ошону угуп алып, аябай сыймыктандым да, мага мисалы үчүн жакты. Тем более ал деген жапжаш бала да, зумерлер, алар мындай Родинаны деген орус, өзү орусча сүйлөсө, Россияда иштери сонун жүрүп атса, Кыргызстанда ойлобой эле койсо болмок да. Но бирок ага карабастан, карабастан келип, убактын бөлүп, энергиясын кетирип, акчасын кетирип. Жок, ар бир интервьюда айтып кетет да. Мен Кыргызстандын жарандысымын, ата энем ошол жакта жашайт, мен постоянно барып жүрөм, жакшы көрөм, мен жакшы көргөн тамактарым ошондой, дейт. Ошо анан жылмайып эле турат да, ошо Кыргызстан жөнүндө айтканда, сонун негизи. Сонун, мы тоже оценили, аябай жакты бизге. Мындай звездный болезнь менен оорубайт экен, э? Бир аз ошол зумер болуп, анан Орусияда кыймылдагандар үчүн эмеде орустардай болуп турат да, бир аз жабатыңды туура эмес түшүнүп калып эле ошондой болуп кетет. Калган жагынан сөз жок. Ал жөн эле муундардын эмелери. Түшүнбестиктери. Менде көп эле кыргызча сөздөр бар экен да, бирок ошону. Ал эмеде болот атат, Америкага барып туруп 2-3 ай жүргөндөн кийин анан кулак кичине көнүп баштаганда, көрсө көп эле сөздү илет турбаймынбы дегендейчи. Ошондой эле болот. Эй, досум, карачы. Последние 2 года аябай активдүү болуп калдым Инстаграмда. Анткени сен өзүң деле билип калдың да, жөн эле ырчы эмес, блогер катары соц тармактарды алып барыш керек. Анткени аяктан акча келет, аяктан возможность келет дегендей. Бирок силер мындай башкаларга окшоп вайн парочка болгон жоксуңар. Кыздарыңарды Инстаграм баракчаңарга көрсөтпөйсүңөр. Анткени бул өзгөчө эме да, соц повод болот да. Эмнеге кылбайсыңар андай? Баарыбызга эле белгилүү, кыздарыбызды көрсөк акибиз көтөрүлөт, үй бүлөбүз менен канчалык көбүрөөк видеолор тартсак ошончо ой деп лайктар, комменттер, бирок анын баары ага тартабайт. Себеби үй бүлө деген бул жеке нерсе болуш керек. Мен буга чейин
азыр канча 16 жыл болгону менен ата энемдин бир дагы жолу сүрөттөрүн эчтеке көрсөткөн эмесмин. Себеби чыгармачылыкта негизи эле бардык адамдар жакшы адамдар да болот, жаман көргөн адамдар да болот. Анан ошол себептен балким мен бир күн да эми эч кимибиз андан эме эмеспиз да. Эртең бир күндү чалынып калышыбыз мүмкүн да, элге жаман көрүнүп калышы мүмкүн, бирдеме болушу мүмкүн. Ошондуктан ошондой учур болуп калса, ата энем сөз тийбей, эчтеке таасири тийбеш үчүн ушундай жакшылык болобу, жамандык болобу аларды стараюсь. Не только балдарды, ата энемди деле да. Анан балдарым менен бул албетте биринчи орунда бул коопсуздук. Бул жерде бир гана мындай религия же эмес, ал жерде коопсуздук да чоң ролду ойнойт азыркы заманда. Ушундай эле мени бирөө жаман көрүп калса, бирөөнү аябай тарынтып алсам, анан ар кандай адамдар бар да, баласын каерде садикте окуганын билем, ошол жерге алып баласын бирдеме алып кетпесем деген деле адамдар толтурат азыр. Ошо коопсуздук себептен анан балким бирөөлөргө жаман болуп калат. Балдар аркылуу хайп кармагандан, анан албетте көз тийип, эме ислам жагынан дагы ошо 3 себептен балдарыбызды көрсөтпөйбүз Инстаграмда. Эй, досум, карачы. Достор, биздин жаңы бирок аябай биздин көрөрмандарга жаккан рубрикабыз Блиц. Мен бат суроо жооп берем, эң биринчи ой келген, ошону жооп бересиң. Та-та-та-та-та. Ким менен фит жасайсың? Дрейк же Кендрик Ламар? Дрейк. Опа! Келечекте кайсы өлкөдө жашагың келет? Кыргызстан. Өзүңдүн эң жакшы көргөн ырың? Эне тил. Ким менен фит жазууну кыялданасың? Кыялданган эле жок кандай. Чын. Улукман апа тарынбайбы? Жок, тамаша эле. Кайсы ырыңдан уяласың же кринж болосуң? Биринчи ырлардан го деп. Рахат. Жок, ал деле ал убакта сонур болчу. Азыр ошондой. Бирок тажрыйба. Адамдын кандай сапаттарын баалайсың? Чынчыл, анан тазалык го дейм. Кантип эс алганы жакшы көрөсүң? Жөн эле жатып. Ар кандай. Футбол ойноп, тоого чыгып, лыжа теп, үй бүлө менен албетте, достор менен көп. Монусу эң жагат деген жок. Баарынан ырахат аласың. Эмнеден илхом аласың? Же кимден? Жашоодогу учурлардан го дейм. Сен эң жакшы көргөн тамак? Мант, апам жасаган мант. Тоша тарынбайбы? Жок, тарымайт, Тоша деле билет да. Мен чындыкты айтып атпаймынбы дейсиң? Тошонун эле тоолтар тамактар жасайт, алар деле жаат, бирок эң жакканы апам мантысы. Өзгөчө бүгүн сени эмне сүйүнтү? Бүгүнбү? Бүгүн мен эчтеке сүйүнтө элек да койдум. Сүйүнткөн нерсе көп. Эң сүйүнткөн албетте бүгүн жума күн болчу, ойгонуп, мына бүгүн соң күн болду, жумага барабыз деп, у нас привычка бар, балдар менен ойгонуп, жума маалейк, ар кимге чалгылап, группага жазылышып элечи, ушундай ким каяка барат деген ушундай эмес бар. Өзүнчө бир кубаныч да ошол кезгечи. Мен күткөм, сенин подкастыга келип ошону сүйүнтү деп. Көрдүңөрбү? Аябай чындыкты жакшы көргөн Бегиш. Бегиш сага Бегалы, сага чоң рахмат, же Азамат? Азамат. Бегалы Азамат Бегиш. Сага чоң рахмат, аябай мындай ыраазымын сага келип бергениңе. Көп кызыктуу окуяларды айтып бериш үчүн. Анан мен сен жеке концертиңди өзгөчө күтүп атам, анткени ырларыңды көп билем, жаттап күйөөмдү ала келем. Ал эки ыр деле да билсе, баары бир ырахат алат. Мен сөзсүз уверена. Көрүсө. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө, сенин көрөрмандарыңа напутственный слова айтып кетсең болот. Биринчиден ошо силерге рахмат. Аз болсо да балким бир аз пайдалуу маалымат менен силердин экраныңар аркылуу менин көрөрмандарым менен силердин көрөрмандарыңар менен жакшы маалыматтар бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бердиңер. Анан эми концертке мындай чоң деле реклама кылгым келбейт, Кудайга шүгүр, угармандар жакшы эле экен. 16 жылдын ичинде көп авторитет чогултупмун. Бир гана угармандарды эмес, шоу бизнесте көп кишилер менен жакшы мамиледе болуп, көп киши менен сүйлөшүп, таанышып, жардам берип жүргөн экенмин. Азыр баары кайтып атат.
артен чалып жазып, күтпөгөн кишилер деле жазып, эмне жардам керек болсо айт, реклама жагынан, концерттен, уюштуруу жагынан депчи. Анан угармандар дагы аябай күткөн экен, сонун концерт болуп, билеттер бат-баттан өтүп эле. Көп кишилер билет алдым, барам, сөзсүз көптөн бери кыялын деп жүргөн. Анан ошонун баарын үзүрүү деген ошо 16 жыл иштеп, анан биринчи 10 жылдай биз мындай на голом энтузиазме иштедик да. Бир дагы финансы жок болбосо өзү чоң эле кишилер болчу ошол кезде. Ошонун баарын талыкпай иштеп, ушуга чейин ишенип жүргөн экенбиз. Эми азыр үзүрүн көрүп атабыз. Ошого бардык биздин угармандарга, көрүүчүлөргө рахмат айтам. Анан бардык үй бүлөгө, ар үйүңөргө тынчтык, ынтымак, береке. Ушундай эле сонун эфирлерден, жакшылыктан көрүшүп жүрө берели. Классно. Силердин подкастыңар дагы өркүндөп өнүп өсөбүз. Ой, чоң рахмат. Все равно в вашу честь дегенде кичине болсо да. А можно попросить, вот если ваша любимая песня, просто пару строчек из Энепил. Кооз жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. 4 мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайык, жаратканым буйруса берет, баарыбызга нан чайын. Достор, сиздер менен бирге Айчи подкастыбыз болду. Эгер биздин чыгарылышыбыз жакса, сөзсүз катталыңыз, комментарий, лайк басыңыз. Биздин бүгүн коногубуз Бегиш, Бегалы, Азамат, эми билип калдык. Сиздерге чоң рахмат. Мен сага жалаң эле ийгилик каалайм. Ошо, Айна Жанаденова, көрүшкөнчө. Айтуудан катылган сылар бар экен. Айтчы.